Ош Бишек жолунун Кочкар Ата шаарында мотоциклин минип бараткан адам жыгылып кеткен же болбосо бирөө сүзүп качып кеткени дагы азырынча белгисиз. Ысык көлдөгү аянычтуу окуя парашютта учуп бараткан адам учуп туруп кайрадан сууга сайылып калган. Кичпейил генералыбыз Ташиев жаштыгын эстеп балмуздак сатып алганын көрүүгө болот. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу жерде турак үйдөн өрт чыкты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына койдо көргөн бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Тетиктерди алып келип автоунаа курап мыйзамсыз каттагандар кармалды. Автоунааларды мыйзамсыз каттоо схемасы аныкталып, шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Кыргызстанга Honda үлгүсүндөгү унаа тетик түрүндө алып келинип, жасалма документтердин негизинде каттоого алынган. Натыйжада мамлекетке 15 миллион сом зыян келтирилгени айтылган. Кылмышка шектелип кармалган 7 адамдын арасында унаа ишканасынын кызматкерлери дагы бар экени кошумчаланды. Учурда бул кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылып, аталган кылмышка катышы бар башка адамдарды тактоо иштери жүргүзүлүп жатат. Булак Спутник эжи. Лазурный берег пансионаты жарандарды пляжга өтүүсүнө тоскоолдук кылышкан. Ысык көлдө жайгашкан Лазурный берег пансионаты жарандардын пляжга өтүүсүнө тоскоолдук кылганы тууралуу видео социалдык тармактарда тарады. Кадрларда эс алуучулар менен пансионаттын кызматкерлери ортосунда кайым айтышуу болгонун көрүүгө болот. Азырынча тиешелүү органдардан комментарий бериле элек. Ош шаары эми сизди лазердик жарыктандыруу менен тосуп алат. Жаңыланган шаардын дарбазасы ачылды. Ош шаарынын кире беришиндеги Кыргыз көчү дарбазасы түнкү түстүү чырактар менен кооздолду. Бул тууралуу шаар башкармалыгы билдирди. Шаар башчысы Жеңишбек Токторбаевдин тапшырмасы менен шаарга кире берген дарбаза, анын айланасы түнкү көрк берүүчү бир канча чырактар менен жасалды. Аны менен бирге атайын лазердик жарыктандыруу системалары орнотулду. Ал эми ачылыш аземге келген конокторго маданият кызматкерлери тарабынан маданий иш-чаралар уюштурулуп, майрамдык маанай тартууланды. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. 793 автобустун айдоочусу кара тизмеге кирди. Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын 793 айдоочусу ишкананын кара тизмесинде болсо, анын ичинен 153-ү эко жүргүнчүлөрдү ташуу жоопкерчилиги чектелген компаниясынын айдоочулары. Мындай маалыматтар Борбор каланын муниципалитетинде мэр Айбек Чуншалиевдин пландык кеңешмесинин жүрүшүндө айтылды. Мэриядан белгилешкендей, 404 айдоочу тартиптик жазага тартылды. Жыйында кала башчысы жүргүнчүлөрдү ыңгайлуу ташуу үчүн айдоочулар тарабынан эреже бузууларды аныктоо боюнча рейдтик иш-чараларды күчөтүүнү, ошондой эле накталай эмес төлөм системасына толук өтүү планын аткарууну тапшырды. Ошондой эле мэр коомдук транспорттун айдоочулары тарабынан эреже бузууларды көзөмөлдөгөн адистерге стимул берүү маселесин кароо милдетин койду. Генерал Ташиев балалыгын эстеп балмуздак сатып алды. Камчыбек Ташиев балалык кезин эстеп балмуздак саткан жерге барды. Бұл ескі Былықсын паркының мороженысын кішкеге жаш балаларда жегенмін. Жеп жүргенмін. Ошоны бір жеп кетейінші да. Салам алейкум, қандайсыз? Жақсы? Жақсы. Салам алейкум. Жақсы. Сіздің бағыттан. Бізгері кетсеңіз. Рахмат. Антисанитардык шартта 3 айлык баласы менен ооруканага түшкөн аял. Бишкектиктер кайрадан инфекциялык ооруканадагы антисанитардык абалга наразы болушууда. Бул тууралуу алар Blacklist KG баракчасына билдиришти. Шаар тургуну аялы менен 3 айлык баласы тараканга толгон палатага жаткырылып жатканын билдирген.
Москвада мигранттар жашаган хостел өрттөндү. Москванын Мытная көчөсүндөгү хостелде өрт чыгып, 1 адам каза болуп, 10 адам жаракат алды. Бул тууралуу 23-июлда ТАСС агенттиги тиешелүү кызматтарга шилтеме жасоо менен билдирди. ЖМКлардын маалыматы боюнча хостелде мигранттар мыйзамсыз жашап жатышкан. Өрттүн болжолдуу себеби көп сандагы туташтырылган шаймандардан улам электр тармагынын ашыкча жүктөлүшү болгон деп айтылат маалыматта. Өрт өчүрүлгөндөн кийин батирден 1 адамдын сөөгү табылган. 9 жабырлануучу ооруканага жеткирилип, аларга медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Жалпысынан бөлмөдө 17ден кем эмес орун болгон. Москванын тергөө комитети этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Манас айыл аймагынын Студенческий айылында 23-июль күнү саат 14:00 чамасында турак үйдөн өрт чыкты. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Күбөлөрдүн айтымында өрт өчүрүү кызматы келгиче кошуналар короодон суу ташып өз алдынча өрттү өчүрүүгө аракет кылышкан. Учурда өрт өчүрүүчүлөр жеринде иштеп, өрт толугу менен өчтү. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зарп болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Вот эти люди. Сол бар, айланып койдуңбу? Киргизбей койдуңбу? Аяктан мол жерден эмес, аркы жактан батасыңар, көчө бар. Кандай түшүнбөйсүңөр? Эмне суу атасыңар? Я жаап берейин. Су айтчы олар дейт. Всё, не трогайте. Милиция келиппи ошо? Ошо келгенден киргиле да. Az күтүп туруңуз, az милиция келет. Бул жака отуруп тургула. Отуруп тургула. Дай, чакыр. Кел, Уят деп алды. Баска кетти, баска. Отуруп туруңуз, az милиция келсин. Кел, ош көлгө Жок, келсин. Эмне сабат? Мен турайынчы. Мен жительмен. Это наша частная собственность. Частный эмес, эч жерде. Пляжга өтүп кеткиле башка жол менен. Бул частный собственность. Az милиция келет, ошону менен сүйлөшкүлө. Күтүп тургула. Бұл ескі Былықсын паркының мороженыйсын бекіштіге жаш баламаларда жегенбіз. Жеп жүргенмін. Ошоны бір жеп кетейінші да. Берді. Саламалейкум, қандайсыз? Жақсы ба? Жақсы. Келіңіз әке. Жақсысың. Сіздің бағыртан. Бізгерге жайын. Жоқ, рахмат. Рахмат.